Балдар менен турналар. Эй, каркыра туруна, кайдан келе жатасың? Алтын саамай кыз алып, кыштан келе жатамын. Эй, каркыра туруна, эми кайда барасың? Күмүш көкүл бала алып, күнөс жерге барамын. Эй, каркыра туруна, күнөс жерде эмнең бар? Жакшы окуган байкем бар, таза жүргөн эжем бар. Эй, каркыра туруна, бизден таза ак бекен. Силердей эмес эжекем, мектебинен кечиккен. Эй, каркыра туруна, кана дагы бирдеме айт. Коңгуроолор шыңгырайт, биздер жебей кайра кайт. Мына балдар, биз силер менен балдар менен турналар деген ыры менен тааныштык. Жаз мезгили келгенде кандай канаттуулар учуп келе башташат экен? Каркыра турналар кайдан учуп келе жатышыптыр? Кайда учуп барабыз дешет? Ага эжелери тууралуу эмнелерди айтышты? Алардан кандай үлгү алса болот? Балдарга каркыра турналар кандай кеңеш айтышты? Балдар, ырды ролго бөлүштүрүп, көркөм окуйбуз. Каркыра турналардын боюнун узундугу 79 сантиметрден 190 сантиметрге чейин болот. Моюну, шыйрагы узун, жүнсүз, куйругу кыска. Канаттарын жайганда 240 сантиметрге чейин жетет. Салмагы 7-8 килограмм. Учканда мойну менен буттарын созуп учат. Даракка конбойт. Канаттары түлөгөн мезгилде уча албай калышат. Шыбак, бетеге басымдуулук кылган жерлерди мекендейт. Жайында шалба, чабынды, күздүк буудай эгилген жерлерде жолуктурууга болот. Кыргызстанда май айында уялап, 2ден, кээде 3төн жумуртка тууйт. Көбүнчө өсүмдүктөрдүн бутагы, жалбырагы, уругу жана курт-кумурскалар менен азыктанышат. Күз келгенде каркыра турналар жылуу жака учуп кетишет. Саны азайып кеткендигине байланыштуу 1975-жылы коргоого алынып, Кыргызстандын Кызыл китебине катталган. Ырга жараша элестетип сүрөт тарткыла, ырды жаттап алгыла.